Мамлекеттин кызыл туусун жамынып, Умар Курманбеков 20 жашында акыркы сапарга узатылды. Ал кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда мерт кеткен жоокер. Анын сөөгү өзү туулуп өскөн Базар Коргондун Кеңеш аймагында жерге берилди. Ал үй-бүлөдө 2 туугандын чоңу болчу. Өткөн жылдын сентябрь айында Баткендеги 20-23 аскер бөлүгүнө кызмат өтөөгө кеткен. Аскердик кызмат аяктап, бир жума аралыгында үйүнө кайтаарын сүйүнчүлөгөн. Нөлөй отправка кетишти, нөлөй отправкадагылар. Биз 20-сынан кийин биз да чыгабыз ата. Деп акыркы жолу 10-сында иштешкен. 16-сында болгон акча кетти. Ошо ойдон чалбады да. Бирок жүрөгүм сезип атты да мен. 2 уулум бар. Кыз жок. Азыр бир бойлам калды. Күтүп аткам ушу сентябрдын акыры келет деп. Кеткенде деле Кудай кыла албадым эле. Жакшы эле ой максат менен Кудай кылам деп аткам. Оюм ишке ашпады. Умар Курманбеков армияга барууда өз каалоосу менен кеткен. Жакындарынын алып калуусуна көнбөй, мекенге кызмат кылууну ыйык көргөн. Куралдуу кагылышууда анын баатырларча курман болгонун мындайча эскеришет. Ал жерде мындай бизге маалымат берди. 3 күн постто жүрүштүрлөр. 3 күн күнү-түнү укташпадылар. 4-күнүнөн булар эс алдырып казармага жаткызат. Saat tаңалы 5:20-да казармага бомба түшөт да. Ушундай маалымат алдык биз. Ошол жерде мен жеем дагы бар экен. Кайдем болушуна жарым саат калганда болгон экен да бул. Былтыр 11-сентябрда кеткен. Буюрса службасы бүттү эле да мунчу. Эң өкүнүчтүү жери болду, службасы бүтүп мына кетебиз деп 20-сентябрда келебиз деп калды. Ата калтырайлы десек эми өзү болбой кеткен да, мен мекенди коргоюн тага. Кичине кайнар менен жүрүп, мен эрке балам болчу бул. Ушу мекенимди өзүм коргоюн деп ушу кетти да шерден. Ошо ажал кууп кеткен экен да. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына президенттин Жалал-Абаддагы өкүлү, жергиликтүүлөр катышты. Айылдаштарынын айтуусунда ал эч качан унутулбайт. Умардын баатырдыгын, эрдигин түбөлүк сактоо үчүн көчөгө же мектеп спорт залдарына ысымын ыйгаруу аракеттери көрүлөт. Бул баланы боюнча калтырбай, мунун ысымдарын кээ-бир мектептерге, өзүгө спорт залдарга ушундай жерлерге койгонго биз аракет кылабыз. Себеби бул биздин өтө жогорку баатыр балабыз болду балам. Муну биз эч кайда жерге калтырбайбыз. Ушул Умарбекти тарбиялап өстүргөн ата-энесине терең таазим этип рахмат айтабыз. Рахмат сиздерге. Ушундай баатыр уулду тарбиялаган экенсиздер. Мына бүгүнкү күндө мамлекетибиз сакталып турат. Умарбектин элеси ар дайым биздин жүрөгүбүздө, мамлекеттин тарыхында сакталып кала берет. Белгиле куралдуу кагылышууда Жалал-Абад облусунан жалпы 9 аскер кызматкери каза болду. Алардын 5-өө кечээ үйлөрүнө жеткирилип жерге берилген. Президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышка байланыштуу аза күтүү күнүндө билдирүү жасады. Анда мекен чегинде мерт болгон жоокерлерди баатыр деп атап, алардын эрдигин эл унутпасын айтты жана ата-энелерине таазим кылды. Чек арадагы куралдуу кагылышка байланыштуу 19-сентябрда Кыргызстан аза күтүп жатат. Кол салууда бери дегенде 59 адам мерт болду. Саламаттык сактоо министрлиги куралдуу кагылышта жарадар болгондордун жалпы саны 163 болгонун билдирди. Бибисара Орозалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал, Жалал-Абад.